азыр СССРдин тарашы эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы деген теманы уланталы. Ошентип 1991 жылы 12 октябрда жана айткандай Акаев өлкөлүк түрдө жалпы шайлоодо президент болуп шайланды. Андан кийин 1991 жылы 20 октябрда мурунку СССРдин составындагы КГБ деп аталып калган өзүнчө комитет, мамлекеттик коопсуздук комитети жоюлуп, анын ордуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет түзүлдү дагы. Ал эми ушул эле жылдын 91-жылдын 3 декабрында Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясы түзүлдү. Улуттук гвардиясы. 1900 ал эми союздук масштабтагы маселелерге токтолсок азыр. 1991 жылы 8 декабрда Минск шаарындагы Беловеж токойунда Беларусь Республикасы, Россия Федерациясынын, Украинанын мамлекет башчылары көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигин, башкача айтканда КМШ, кыргызча көз каранды эмес шериктештик түзүү жөнүндө келишимге кол коюшат. Бирок бул келишим өз күчүн катуу мындай таасирдүү кириш элек болчу да, бул үч эле мамлекет болгондуктан. Ошондуктан 1991 жылы 21 декабрда Алматада Беларусь, Россия Федерациясынын, Украина, Азербайджан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдавия, Тажикстан, Түркменстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин катышуусунда Алматы саммити өтөт дагы. Ушул жерден СССРдин тагдыры чечилип, СССР жоюлат дагы. Анан биринчи жана акыркы президенти Горбачев 25 декабрда СССРдин жоюлгандыгына байланыштуу өз кызматын, президенттик милдетин аткарууну токтоткондугун билдирет дагы. Ушул датадан баштап Советтер Союзу жоюлду, официалдуу жоюлду деп эсептелет дагы. Анын ордуна ошол КМШ көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештиги түзүлөт. Буга жанагы 3 Прибалтика республикаларын кошпойбуз, Латвия, Литва, Эстония жана Грузия бул КМШ өлкөлөрүнө кирген эмес. Ошондо 4 мамлекет чыгып, мурун билесиздер, Союздун составында 15 республика болгон. Значит, бул КМШнын составына ошол Алматы саммитинде 11 мамлекет официалдуу түрдө КМШны түздүк деп жарыялашкан. СССР жоюлгандан кийин баягы СССРдин эл аралык уюмдардагы ролун, Бириккен Улуттар уюмундагы коопсуздук комитетинде милдеттерди аткарууну, же болбосо СССРдин мындай мураскору катары Россия Федерациясы эсептелген да. Преемник баягы мураскор катары ошол Россия таанылган. Андан ары ошол СССРдин тарашы менен Кыргызстандын саясий турмушунда дагы чоң өзгөрүүлөр жүргөн. Өзгөчө саясий турмушта. Мына эгемендүү Кыргыз Республикасы жарыялангандан кийин сөзсүз бул Кыргыз Республикасынын эгемендүү болуп жаралышы Кыргыз элинин тарыхындагы эң чоң маанилүү бир окуялардын бири да. Себеби биз өз алдыбызча, кыргызда макал бар го, көзүбүздү өзүбүз биле өтүбүздү илип дегендей, мына өз алдынча бир мамлекетке айландык да. Эгемендүүлүккө жеткен Кыргызстанда демократиялык, биринчи кезекте демократиялык өнүгүүлөрдү камсыз кылуу үчүн ошол демократиялык принциптерде жазылган мыйзам актылары, закондор, эң негизги маселе ошол эгемендүү Кыргыз Республикасынын конституциясын кабыл алуу болгон. Мына биз конституцияны коюп койдук Кыргыз Республикасынын. Мына ушундай шарттарда 1990-жылдын аягында конституциянын долбоорун иштеп чыгуу боюнча өткөндө айттык, ошол комиссия түзүлүп дагы ал иштеп,
Анан 1993 жылы 5 майда Жогорку кеңештин 12 сессиясында бул конституциянын жаңы конституциянын долбоору талкууланып депутаттардын арасында толук добуш менен бир добуштан жаңы конституция ушул 90 жылы 5 майда кабыл алынат. Ал конституцияда белгиленгендей мамлекет башчысы президент болуп саналат. Жана конституциянын негизинде аткаруу бийлиги, сот бийлиги жана мыйзам чыгаруу бийликтери белгиленген. Граждандардын жалпы укуктары, милдеттери ушул конституцияда бардыгы көргөзүлгөн. Дагы Кыргыз Республикасы эгемендүү, демократиялык, эгемендүү, динге негизделбеген унитардуу мамлекет катары ошол конституцияда так жазылган да. Андан кийин 1992 жылдан баштап саясий турмушта 1992 жылдан баштап республиканын жергиликтүү аткаруучу бийлик органдарында реформа жүрүп, президенттин указы менен шаарларда, областтарда, райондордо акимдик башкаруу киргизилген. Мисалы, шаарларда мэр, же болбосо райондордо акимдик башкаруу киргизилген. Акимчиликтер мурдагы жергиликтүү советтердин алдындагы аткаруу комитеттеринин аппараттарын негизинде түзүлгөн да. Ошол саясий турмушка ылайык, Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясына ылайык, Кыргызстанда мыйзам чыгаруучу орган катары, Кыргызда мыйзам чыгаруучу орган катары баягы жогорку кеңеш эсептелген. Анда ошол кезде конституцияда 350 депутат болгон. Ушул конституция боюнча да. Андан кийин мамлекет эгемендүүлүктү алгандан кийин сөзсүз түрдө эмне керек болгон бизге? Өзүбүздүн мамлекеттик символикаларды кабыл алуу маселеси турган да. Ошондой маселелерде ошол баардык мамлекеттик символикалар жогорку кеңештин кароосуна коюлуп, долбоорлор түзүлүп, сунуштар берилип, анан ошол депутаттардын кароосунан өтүп, мисалы 1992 жылы 3 мартта мына жерге желекти тартып койдук. Кыргыз Республикасынын туусу кабыл алынган. Мунун авторлорун айтып койгула, окумуштуулар Иптаров, сүрөтчүлөр Жайчыбеков, Матаев, архитекторлор Сыдыков, Айдарбековдор болгон. Ал эми 1992 жылы 18 декабрда Кыргыз Республикасынын гимни, мамлекеттик гимни кабыл алынган. Анын сөзүн Жалил Садыков жана Кулиев жазгандагы Обону Калый Молдобосанов менен Насыр Давлесовго таандык. Бул жерге гимн деп коелу. Муну ар бирибиз билишибиз керек. Ошол мамлекеттик мына бул жерге гимнди дагы көргөзүп койдук. Кыргыз Республикасынын гимнин. Ар бир муну айтып атканыбыздын себеби ар бир мамлекеттик гражданы өзүнүн мамлекеттик символикаларын толугу менен билиш керек деген ойдобуз да. Андан кийинки дагы символикабыз 1994 жылы 14 январда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герб. Бул жерде да гербтин сүрөтүн тарттык, мына. Мамлекеттик герби кабыл алынган. Мунун авторлору болуп сүрөтчүлөр Абдраев жана милициянын генералы Дубанаев. Мына ушулар сунуш долбоорлорго катышып, конкурска катышып, жогорку кеңештин кароосунда мына ушундай биздин мамлекеттик символикалар кабыл алынган. Андан кийин баягы сөз түрдө эгемен мамлекет болгондон кийин жанагындай экономикалык жаатында дагы реформалар жүрүп, 1993 жылы 10 майда КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эң биринчилерден болуп Кыргызстан мындай өзүнүн валютасына сом, мына жерде дагы өзүнүн валютабызды киргизип койдук, сом кабыл алынган.
сом кабыл алганбыз. Ошол КМШ мамлекеттеринин ичинен ар кандай, конечно, ушул сом кирерде ар кандай талкуулар болгон, мындай кооптонуулар болгон, бирок ошол кездеги жетекчиликтин туура саясат алып барышыбы менен биз ошол КМШ мамлекеттеринин ичинен биринчилерден болуп сомду өзүбүздүн валютабызды киргизгенбиз.